Саламатсыздарбы? Эфирде кайрадан маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто кыргыз-грек-рим күрөшү боюнча Олимпиадалык оюндарынын чемпиону, күмүш медалдын ээси Канат Бегалиев. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Канат мырза? Студиябызга куш келиптирсиз. Мына жакында кече биздин Кыргыз мамлекетинде Азия чемпионаты боюнча эл аралык мелдеш болуп өттү. Бул чемпионатты көбүнчө көргөндөр абдан жогорку деңгээлде жакшы өттү деген өз пикирлерин айтышты. Ошол күрөш боюнча чебер катары сиздин пикириңиз кандай? Рахмат, саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азия бизде экинчи ирет өтүп турат чоңдор арасында. Бул бүгүнкү мына кече жакында өткөн Азия жогорку деңгээлде өттү десем жаңылышпайм. Болгон командалардын бардыгы келди, күчтүү командалар. Ошондой эле биздин Кыргыздын тарыхында болуп көрбөгөндөй көрсөткүчтүү биздин эр азаматтар көрсөттү. Кыргыздын ким экенин көрсөтүштү. Алтыныбыз дагы бар, 10 салмактан 7 байгелүү орунду ээледик. Бул мен айтар элем, бул жетишкендиктин бир кесепети. Бул агайлардын, тренерлердин бардыгынын эмгеги жанды десем жаңылышпайм. Чет мамлекетте, башка жерде жүргөндө ушул Кыргызстанда качан өтөт болду экен Азия деп самач элек, жалпы командалык эсепти качан утабыз деп аны дагы үмүт кылчу элек, кыялданчу элек. Ошонун баары орундалды. Мен деген дүйнөгө атагы чыгып калган Иран командасы, Түштүк Корея жана Япония деген мен деген командалардын бардыгын озуп, ашып биринчи орунду ээледик. Мен ойлойм, биздин күрөш чеберлери жалпы Кыргыз элине майрам кылып берди деп айта алам. Жогорку деңгээлде өттү. Бул жолу биз үчүн абдан бир чоң, жөнөкөй эле ошо күрөш боюнча жеңишке жетпестен эл аралык элдердин алдында ошол жогорку деңгээлде өткөн Азия чемпионаты биз үчүн бир чоң намыска жарадык деп айттыңыз. Ошол Азия чемпионатынан кийин бир массалык маалыматтарга өзүңүздүн пикириңизди бөлүшүп жатып, убагында мен жылдыз оорусу менен ооруп, ушул машыкканды токтотуп койгондугума абдан өкүнөм деп айткан экенсиз. Анын ичинде сизди сүйүүчүлөр, сиздин жактоочуларыңыз дагы бир топ кичине бир нааразычылыктарын билдиришти. Эгерде Канат мындан ары дагы машыга берсе, мүмкүн дагы бир жолу жылдызы жанып, дагы бир жолу биздин Кыргыздын желегин көтөрүп, олимпиадалык чемпион болуп келмек деген өз пикирлерин билдирди. Ал эми сиздин оюңуз кандай? Туура сөз, айтылган сөз, мен айткам. Мен ошол олимпиададан экинчи болгондо 25-ке толо элек болчу жашым. Кыргыздардын негизи чучугу толгон маалы 29-30 жаш. Анан бизде жакшыны аябай көтөрмөлөйт, жаманды таза ылдый басып салат. Анысы кандай, олимпиададан келгенден кийин баягы жылдыз оору деген кандай мааниде түшүндүрсөм, баягы той тополоң көбөйдү. Көңүл буруулар көп болду. Анан жаракатым бар деген шылтоолор пайда болду. Баягы ошол олимпиадага чейинки машыккандай машыкпай калдым деп өкүнөм. Азыр мынакей көптөгөн жылдар өтүп кетти. Ошол убакта кайра чыңалып, бекемделип машыксам, мүмкүн дагы ийгилик жаратат белем деген ойлорум бар. Ошол кыялданып калып калдым да, мындайча айтканда. Ага карабастан бизде мен билишимче жакында Мелис Турганбаев Токтомамбетович барып келген. Ушу жашка жараша, куракка жараша дагы бир мелдештер болуп турат эмеспи? Аларга катышайын деген оюңуз жокпу? Жок, андайга катышайын деген оюм жок. Баягы убагында машыгып койгонгобу кичине азыр мүмкүн 5-10 жылдан кийин кайра көңүлүм ачылса барат болушум керек. Эми азырынча ойлоно элекмин. Ырчылар илхом келгенде ыр чыгарып, өз таланты өнүккөндө эле спорт тармактагы таланттар деле ушундай бир өз убагы келгенде машыгып баштайт экен да. Ошол олимпиадада жеңип келүү боюнча
ошол учурда дагы бир топ бир мындай айтканда ушак сөздөр болду эле, бирок ошол боюнча жабык боюнча калып калды. Бүгүн биздин көрүүчүлөргө сиздин жеке пикириңизди да билдирип кетсек, ошол убакта Максим Бакиевдин жюрилерди, ошол жерде тескеп турган адамдарды сатып алып, сиздерге ошол жеңишти сатып берди деген да сөз айтылды эле. Сиз менен катар жеңип келген Руслан Түменбаев бар болчу. Андан кийин сиз чындыгында биздин Кыргызстан үчүн бул олуттуу жеңиш болгон. Ага карабастан элди кичине бир иренжиткен ошондой имиштер айтылды эле. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Ошол убакта чынында эле биздин күрөш федерациясын жетектеген Максим болчу. Аны жашырбайбыз. Жардам бергенде баягы машыккан процесске жардам берген, каржылаган, витаминдер, анан олимпиадада сатып алынат деген бул куру бекер сөз. Сатып алынса Калыстар тобу эч качан андай сатылбайт, сатып алат деген эми анда бай мамлекеттердин бардыгы эле алтындын бардыгы ошолордо болмок. Бул жерден баланын өзүнөн ал ушак сөз. Болгон сөз, Ошондой эле дагы бир суроо, Канат мырза, сиз деген ушу спорттун өкүлү катары мына андан бери деле көп убакыт өткөн жок, Казак жергесинде, Казак өлкөсүндө биздин улакчылар барып, ошол жерде улак ойноп келишти эле. Ошол улак учурунда биздин улакчылар жеңилип калышты, Казактын улакчыларынан. Бул эми биз жеңилдик деген эле ойдо калып калдык. Буга карабастан Америкадан келген ошол ойногон, Америкадан келип улак ойногон чемпиондор, биз ат үстүндө бий бийлеген конвойлор, биз деген абдан аттын сырын жакшы билген, бизди жеңген кыргыздар, Монголиядан келген ушунчалык чыгаан оюнчулар, монголдорду жеңген кыргыздар эмне үчүн казактардан утулуп калды деген бир таң калыштуу нерсени Инстаграмга коюшкан экен. Аны да биздин көрүүчүлөр бир топ аны талкуулашты. Чындыгында эле бүгүнкү күнгө чейин мага деле ошол табышмак. Мына кечээки оюнда кыргыздын ичинде мелдешкенде Талаш Жергези сиз айткандай чындыгында эле абдан жогорку чеберчиликти көрсөттү. Ошо бизде болуп өткөн оюнду казактар үлгү катары өздөрүнө алып бүгүнкү күндө өздөрүнүн телевиденияларынан берип жатат. Эмне үчүн ошондо биздин улакчылар казактардан утулуп калышты? Бул нерсе чындыгында эле бир чындыкка жатпаган нерседей көрүнүп жатат. Спортчу катары сиздин жеке пикириңиз кандай ушул боюнча? Тереңирээк айтып кетейин, бул жакшы, аябай жакшы суроо бердиңиз. Бул улуттук оюндар, бул спорт улуттук оюндары сөзсүз түрдө азарт болуш керек деп ойлойм. Кумар болуш керек. Ошондо чыңалабыз, ошондо көтөрүлөбүз. Мындайча айтканда, орусча айтканда, спортивный интерес болуш керек. Бул күрөштө да бар нерсе. Азарт болуш керек, кызыгыш керек. Мен бүгүн утулдум, эртең утам дегендей болуш керек. Мына бүгүн ичара область болуп бөлүнүп атабыз, бирок эртең бүрсү күнү ушул курама команда болгондо ар бир командадан 3-төн 4-төн болот, бардыгыбыз жанталашып балет этебиз. Ал эми былтыркы Астанада өткөн оюнда мен мындай деп билдирип кетет элем, жанагы сатып жиберди, сүйлөшүп коюшту деген бул куру бекер сөз. Талас Бегалиев ойнобой койду. Ал адатта абдан бир башкача опытка салып ойночу эле, ал эми ошол казактардан жеңилгенде ойнобой койду деген дагы пикирлер айтылды. Талас Бегалиев менин агам ошол алып барган. Негизи көк бөрү болуп чакырылган. Баргандан кийин казактар бизге максимально туура эмес, неудобный шарт түзүп беришти. Ыңгайсыз шарт түзүштү. Көк бөрү эмес, көк бар дешип өздөрү чыгарышты оюндан. Анан улак эмес, муляшты коюшту. Ал муляш деген эми биздин оюнга, шартыбызга, салтыбызга, биздин каныбызга сиңип калган, каныбызга, салтыбызга туура келбейт. Чыныгы жүнү менен улак болуш керек эле. Анан улактын өзү таза салмагы стандарт 35 болуш керек, алардыкы 45 килограмм болду. Алар буга чейин 2 ай мурун даярдалган. Бизге 3 күн калганда айтылган сөз. Анан
жеңилгенди жеңилдикте эле мойнубузга алышыбыз керек, бирок ал жерден местныйлыкка, жердешчиликке салып кетишти. Калыстардагы силер ошол видео тасманы кайра көрсөңүздөр бардыгы көрүнүктүү, эрежени бузуп жатышты, өздөрүнө удобный кылышты, аттардын таказын алып койгула деген дагы сөздөр болду. Мен ойлойм, таза оюнду быйыл көчмөндүүлөрдөн көрөт болушубуз керек. Мындан келди, ал Казак Кыргызстан ортосунда болгон мелдеште эч кандай саясат жок, Жок, эч кандай саясат жок. Ал жерде оюн болду. Оюн эми мен ойлойм, биздин кыргыздар көк бөрүдөн утулган жок, утулса көк бардан утулду. Андан кийин дагы бир олуттуу нерсе, мына кече жакында сиз буга чейин бир жөн эле бир жакшылыктарда биздин спортчулардын жеңишинде караныңыз көрүнө калып, өз пикириңизди ортого салып жүрсөңүз, мындан келди биздин кыргыз эли сизди бир калыс адам катары же болбосо бир сүйүктүү спорттун каарманы катары көрүп келсе, кече жакында мына бир чуугандуу окуя болуп кетти. Бул сиздин Таластан келген ынтымак көк бөрүчүлөр командасына чыгып, бул далили менен нерсе болуп калды. Анткени сиз өз оозуңуз менен айтып жатасыз, Таластан спортту жана жеңишти эч ким алдыга озуп алып кете албайт. Бул бир гана таластыктар намыскөй, спортту биз гана жеңебиз дегендей мааниде айтылып калды окшойт. Бул боюнча жеке пикириңизди бир топ массалык маалыматтарга билдирипсиз, бирок биздин көрүүчүлөрдөн дагы бир топ суроолор келди эле. Ошон үчүн аларга дагы жеке пикириңизди билдирип кетсеңиз. Жакшы суроо болду. Бул боюнча кыргыз элиме рахмат. 2 күндөн бери өзүм да унутулуп калдым эле. Бүгүнкү күнү жылдыз кылышып атат. Facebook, соцсеттерде аябай иликтешип атат, жиликтешип атат. Буну мен мындай деп айтып кетет элем, мен элимден идеальный адам, мен үчүн бир эле адамды тутам, бул биздин пайгамбарыбыз Мухаммед пайгамбар гана жаңылбаса керек. Анан дагы кече жакында ошол сөзүмдү артка алып, жаңылбаган жак, мүдүрүлбөгөн туяк жок деген сөзүм болду. Чынында эле эл оозуна алынып калгандан кийин, эл тааныгандан кийин антип айтылган сөз туура эмес болуп калат. Бирок биз чет мамлекетте кыргыз деп күрөшөбүз. Алыс кетпейли, Казакстан, Россияга барсак, биз кыргызбыз, бирок Кыргызстандын ичинден бул ачуу чындык. Көрүп жаткан көрүүчүлөр деле танбаса керек буну. Өзүнүн айылынан дагы уруу ылдый көчө, өйдөнкү көчө бөлүнөбүз. Жанагы эмоция менен айтып алган сөзүм, ал жерде биздин жалаң таластык туугандар эле. Мен мүмкүн чүйдүн же көлдүн бир балдары болсо ал сөз айтылбайт эле. Ал ынтымак командасын жетектеп турган мен бир тууган агам Талас Бегалиев деп. Ал командада менин да салымым бар. Ошол командага, оюнчуларга жана аттарга салымыбыз бар. Анан ар бир командага ар ким ар кандай дух берет. Дух берип, баягы адамдын, мисал үчүн мисал келтирип кетейин, жана Сейитбек деген биздин жигитибиз жарым финалда каты жаракат алды, өзүнүн атын тааныбай калды. 2 күн больницада капельница алып туруп, кой элим күтүп турат, жерим күтүп турат, намысым үчүн деп келип финалга ойноп бергени мага дагы өзүнчө бир дем күч кубат берди. Ошол элдин көзү менен, элдин эмоциясы менен айтылган сөз. Бир жанакы жеңишке кубануу же болбосо адам бир кайгырганда же бир кубанганда баягы бир өзүнө жооп бере албай, же болбосо өзүн бир ушундай кубанууга же кайгырууга алдырып айтылган сөздөр сыяктуу эле бул сиз тараптан ошо кубанычтан эле командага бир дух берүү же болбосо алардын көңүлүн көтөрүү сыяктуу эле айтылып калды бул сөз. Мындай да 3 күн, мына бүгүн 3-үнчү күнгө кетти. Биз билебиз, бунун башында бир эле адам турат. Чорный пиар, адамды каралап коюш тез эле экен. Facebook жана Instagram, чынын айтсам, комментарияларды окуган да жокмун, окугум да келген жок.
жанакы 2,5 миң 5 миң сомдон берсең тез эле каралап коет экен. Бул анчалык обслуживание кыла турган тема эмес болуш керек деп мен ойлойм. Мен 2-3 күндөн бери биздин кычкачыбыз менен камералар унутулуп калды. Азыр эпицентр мен болуп турам. Бул бир шылтообу дейм, жана бөлүнбөшүбүз керек. Ар кандай макалдар кетип атат, бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө деп. Мен киндик кан тамган жерим Талас. Чет өлкөдөн мен кыргызмын. Кыргызстандын ичинен мен кичи мекеним Талас. Эми бул ар бир адам ошол эле Ош менен Талас ойноп жатса, Оштук биздин бир туугандар кантип кыргызбыз деп Таласка балет этсин. Бул кинодо да жок нерсе, бул жомокто болушу мүмкүн. Ошондуктан баягы утуштун эмоция менен эми 3 кишинин алдында да сүрдөгөндөр бар, тоз сүйлөгөндө. Анан жана 1000 кишинин арасынан мүмкүн толкунданып ашыкча болуп калды. Мен аны өзүм мойнума алам. Бирок ушул Көкбөрүнүн айынан мен 2 агам жумушунан кетти. Полковник, экөө тең жакшы бир себептерин түшүнбөй калдык. Эмне себептен кеткенден бүгүнкү күнү мен дагы жумушум жок. Бир айрым адамдарга мүмкүн жылдызыбыз келбей жатабы. Бул жерди, бул сөздү кичинекей козуну пилге айландырбаш керек деп айтат элем мен. Бул жөнөкөй гана бир эмоция менен айтылган сөз болчу да. Мына Канат мырза, чындыгында эле сиздин сөзүңүзгө аралжы, сиз жогоруда айтып кеттиңиз, бөлүнбөшүбүз керек депчи. Негизи мына элчи, ырчы, спортчулар бул элдик адамдар. Сизди бир эле Талас жергеси эмес, Ош жергеси, Көл жергеси, Нарын жергеси, Чүй баарыбыз эле жакшы көрөбүз. Ошого карабастан биздин кыргыз элинин ичинде түштүк, түндүк, басыз, оң канат, сол канат, эч жактан бери бир дарактын бутагы, бир куштун 2 канаты болуп келе жаткан бир бүтүн кыргыз элди бүгүнкү күндө күн сайын ушул нерсе күчөп бара жаткансыйт. Түндүк, түштүк, чүйлүк, көлдүк, таластык, нарындык кылып бөлгөн учурлар көп катталып жатат да. Мисалы үчүн биздин Кыргызстанда 80ден ашык башка улуттар жашайт. Ошто өзбек биздин туугандар жашайт. Көлдө биздин орус улутундагы туугандарыбыз көп. Алар биздин жарандар, алар биздин туугандар. Таласта күрт улутундагы биздин эле жарандар, биздин туугандар, ошолар мекендешет, жашашат. Ошонун арты менен айтайын дегем, эмне үчүн биз башка улуттарды сыйлап, төрүс көткөрүп, тамагыбыздын жакшысын тартып, чапан калпагыбыздын жакшысын кийгизебиз дагы, ал эми түндүк, түштүк маселеси келгенде, ал түштүктөн, бул түндүктөн деп көбүнчө бөлүп турабыз. Бул бир гана жөнөкөй элдин ичинде эмес, мисалы кече Мискенбаевдин айтып чыкканы, биз деген өлкө башчысы бүгүн ака ука деген темага кетип жатат деп айтып жатат. Ал деген эл өкүлү болгон, ал деген эл шайлаган киши болчу. Сооронбай Жээнбеков бүгүнкү күндө кыргыз эл үчүн эл атасы, өлкө башчысы, эл сүйүп шайлаган президент. Эмне үчүн ошол кишинин адресине эч нерсе боло электе эле ака ука деген сөздү айтып, бир уч кыргыз элин түндүк түштүккө бөлүү деген нерселер болуп жатат. Негизи эле ушул түндүк түштүк деген темасы боюнча сиздин пикириңиз кандай? Аябай жакшы суроо бердиңиз. Түндүк түштүк деген бул туура эмес нерсе. Бирок биздин каныбызга сиңип калыптыр. Алыс кетпейли бирөө бир кызматка отуруп турса, эли жери каяктан экен деген суроо. Биринчи суроосу любой адамдыкы ушул нерсе да. Буну биз алып коюшубуз керек. Улуту кайсыл экен деп сурабайбыз. Биз деген оштукпу же түндүктүкпү деп сурайбыз. Жери кайерден экен, каяктык экен деген биринчи суроо, ошондой суроо келет. Ошону токтотушубуз керек. Бул биринчи маселе. Анан кийин мына кечээкү мен сөзүмөн эле ырбап аркамда дагы мени колдогон элим бар, жерим бар. Мен деген аттуу баштуу агаларыбыз кичине кандай десем, эми ортодо мен себепчи болуп калгым келген жок. Ошондуктан тез гана түнү чыкты, эртең менен жалпы элимден кечирим сураганым себеби ошол. Түндүк түштүк болуп бөлүнүп кетпесин деген өзүмдүн катамды сезип калдым. Ошондуктан тезирээк сүйлөй калганым ошол.
Чындыгында ачык айтканда мен буга чейинки көрсөткөн көрсөткүчтөрүм таластын желегин көтөргөн эмесмин. Мен жалпы таластын көк желегин эмес, жалпы кыргыз элинин кыпкызыл желегин көтөргөм. Кыргыз деп күрөшкөм. Ошол убакта жалпы кыргыз эли кубанган, сүйүнгөн, колдогон. Ошондуктан бөлүнбөйлүк мен дагы курама команданын башкы машыктыруучусу болуп иштегем. Ал жерде командамда 7 областтын балбандарын чогултуп, чет жакка барып, кыргыз элин далай жолу кубандыргам. Түндүк дагы, түштүк дагы бардыгы менин элим, мен патриотмун. Урматтуу кыргыз элим, саясатчылардан дагы чоңдор жаңылып калышып атат, балп эткизип сүйлөп да коюшуп атат. Эми алардын алдында биз жөнөкөй пендебиз, спортсменбиз, катачылык бардыгында бар. Ошондуктан жүрөгүнө терең алып калгандар болсо туура түшүнүңүздөр. Жаңылбаган жак, мүндүрүлбөгөн таяк болбойт. Кечирим сурайм. Ушуну менен маанилүү маеги соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн кыргыз грек-рим күрөшү боюнча Олимпиадалык оюндарынын чемпиону, күмүш медалынын ээси Канат Бигалиев келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.